Саламатсыздарбы коомчулук, саламатсыздарбы бийлик өкүлдөрү, саламатсызбы Садыр Нуркожоевич, биздин президентибиз. Мен бүгүн кайрылуумдун себеби төмөндөкчө. Мына сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, биз чет өлкөдөн азыр ушундай оборудованияны алып келдик. Мындай оборудование бизге дагы 5-6 фура келет. Бул оборудование эмне үчүн керек? Мына 2 жылдан бери аябай чоң проект жазып, томатный завод курабыз деп. Мен какылабаган эшик калбады. Мен түртпөгөн эшик калбады. Ал жерде ушу ар бир бийлик тегилерге жазган катым бар. Алардын бизге жазган каттары бар. Андан башка мынау биздин ошо чет өлкөлүк партнерлорубуз менен түзгөн контракттарыбыз бар. Иши кылып бул томатный заводду курам деп 2 жылдан бери темсилеп жүрөм. Бирок бизге жер маселеси аябай чечилбей, аябай создук турушуп, ушу кезге чейин келди. Оборудованиябыз келди, бирок азыр биздин жерибиз жок. Эгер жерибиз болсо, февралга чейин биз азыр мына 1 айдын ичинде, өзү негизи 3 айдын ичинде теплица салышыбыз керек. Ал теплицага еще свет киргизишибиз керек, суу киргизишибиз керек, жол киргизишибиз керек, жана башка коммуникациялар бар. Февралда теплицаны бүткөндөн кийин биз үрөндөгү заказ кылып койгонбуз. Ал үрөндөрдү февралдан баштап эгип, анан апрелде биз ал рассадаларды дыйкандарга таратып беришибиз керек. Анткени ал рассада бул бизди томат чыгара турган сорттун өзгөчө бир түрү. Биздин томат заводунда жөн эле помидордон эмес, баардык жер жемиштен паста чыгарат. Ушул жер маселесин чыгарып, жер маселесин чечип берсеңиздер, биз сырттан инвестор издебей, ички инвесторлорду колдоп берсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Анан дагы бул биз канча жылдан бери мына элим баары билет, ушу томат чыгарабыз. Ушу биздин чыгарган продукциянын бардыгы экспортто өзүнүн баасы бар, өзүнүн бир орду бар. Анын бардыгы ушу сапат менен ошол деңгээлге жеткенбиз да. Азыр биздин колубуздан 5 жылдык контракт бар экспортко. Ал контрактты эгерде биз быйыл аткара албасак, анда биз аябай чоң контракттан кол жүйбүз. Бирок ошол контрактты аткарыш үчүн билбейм, азыр бизге жер берилбей атат, анда башка мамлекетке чыгып кетишибиз керекпи? Негизинде биздин алардын алдында биздин өзүбүздүн жанагы обязательство деп коет да, ошондой обязательствобуз бар. Ушул көйгөйдү чечип берет, ушул көйгөйдү карап берет. Сиздерге аябай ишенем, суранам. Убакыт аябай аз калды. Биз ушу 1 айдын ичинде теплицаны куруп бүтүшүбүз керек. Анткени эгерде теплицаны куруп бүтпөй калсак, анда 1 жыл, мына былтыры бизге дагы ушинтип жер бербеген айынан 2 жылдан бери жүрүм. Эгерде азыр бүтпөсө, анда дагы 1 жыл калып кеткенге туура келет. Биз 1 жыл күтө албайбыз. Ушул көйгөйдү чечип берет деп мен ишенем. Өзүңүздөр көргөндөй, мына азыр чет өлкөдөн келдик. Балдар түшүп